Саламатсыздарбы, кутмандуу отаңыздар менен биз бүгүн эмгекчилердин укугун коргоо жана профсоюз уюмунун милдеттери жөнүндө сөз кылабыз. Башкы техникалык эмгек инспектору Жеңишбек Казакбаев бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Келиңиз, бул жактан орун алыңыз. Biz адаттагыдай эле түз ободобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз байланыштагы 0312 39 18 04 байланыш телефонубуз жана 0700 100 729 WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Андыктан эмгекчилердин укугун коргоо боюнча дегеле профсоюз уюмуна тиешелүү суроолор болсо, анда түз ободо бизге узатып жооп алсаңыздар болот. Мен эң алгач эле сурагым келип атат. Дал ушул эмгекчилердин укугун коргоп, алардын эс алуусу үчүн кам көргөн биздин профсоюз федерациясынын бүгүнкү күндөгү акыбалы кандай? Саламатсыздарбы? Бул учурдан пайдаланып, кыргызстандыктарды, бүт кыргыз элин Орозо майрам менен куттуктап кетем, айт майрам менен. Эми Кыргызстан профсоюздар федерациясы болсо, бул өлкөдөгү эмгекти коргоо боюнча иш алып баруучу коомдук уюм болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын профсоюзунун аткаруучу органы. Негизги милдеттер болуп, мына мүчө болуп аткан профсоюздардын эмгегин коргоо жана башка ошондой эле маселелер боюнча мыйзамдардын долбоорлоруна өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүү, жумушчулардын ден соолугун чыңдоо ошо милдеттери кирет. Демек, эмгекчилер өздөрүнүн укугун сиздер аркылуу коргоп, эс алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн сиздерге мүчө болуш керек. Мүчө болуш керек, ооба. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча канча мүчөсү бар? Жалпы республика боюнча 700 миңге жакын мүчөсү бар. Мүчө болгондон кийин дал ошол мүчө болгон эмгекчилердин эмгек маянасынан ай сайын 1% сиздерге которулат, Мына ушул пайыздан түшкөн акча алардын укугун коргоп, анан эс алуу менен камсыз кылганга жетеби? Эми мунун баары ушу эң эле көйгөйлүү вопрос, суроо. Бул боюнча бардыгы эле айтат, профсоюзга акча төлөп атабыз, 20 жылдан бери, 30 жылдан бери ошо курортный леченияларга, дарыланууга барган жокпуз деп көп суроолор келет. Мунун бардыгы укук коргоо, баягы консультация берүү, ошондой эле баягы жумушчулардын ден соолугун чыңдоого мунун баары каражаттардын баары ошол жака кетет. Мунун баары атайын счетто турат, бардыгы счетный палата текшерип турат, кандай кетти, туурабы, туура эмеспи, ошонун жыйынтыгында бүт бардыгы. Эс алып ден соолук чыңдоо демекчи, мынакей жакында эс алуу мезгили келип атат. Кайсыл эс алуу жайларына, пансионаттарга, санаторийлерге жолдомо алууга болот? Бирок түз байланышка чыгып калган телекөрүүчүбүз бар, анын суроосун угуп, анан уланталы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Ассаламу алейкум. Сурооңузду айтыңыз. Ассаламу алейкум. Жаксыздарбы? Саламатсызбы? Суроо берейин деген себеп биз эмеде иштейбиз. Профсоюз мүчөбүз бар аэропортто, Ош аэропортунда иштейбиз. Бизге жылына бир 2 жолу эле 1000 сомдон берет профсоюз. Анан ошол бойдон эле калабыз. Ош аэропортунда иштейт экен, анан кандай дедиңиз, андан аркысы? Жылына 2 жолу дем алышка 1000 сомдон 2 жолу бөлүп берет. Катуураак сүйлөйсүзбү? Анан биз башка бир пансионаттарга, бир эс алуу жерлерге барсак, мисалы Жалал Абадка барсак болобу биз? Чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Эми бизде Көгүлтүр ысык көл, санаторий Жалал Абад, Жети өгүз, ошо ысык ата, бул баягы ысык ата, Көгүлтүр ысык көл, Жалал Абад болсо эмне жыл бою иштешет да, анан домоддуктар бар баягы сезонный, айында иштеп жүргөн. Булардын бардыгына барып эс алсаңыз болот. Бул баягы өзүңөрдүн профсоюзный уюмуңардан барып туруп айтсаңар болот, очередке туруп, же болбосо баягы жааматтык келишим барго. Ошо жерде биринчиден бизде ден соолукту чыңдоо үчүн берилет да путевкалар. Андан кийин ошо жааматтык келишимге өзүңөр бир пункт менен киргизип, анан
очередке туруп ошо бойдон алсаңар болот. Бул жерде өзүңөр каалаган ооруңардын эмнесине жараша, диагнозуна жараша жалап аткабы же грязолечение кылып туруп санаторий голубой скөлгөбү ошентип алсаңар болот. Мына ошол мен телегөрүүчүбүздүн алдында эле суроо узаттым эле, ошону толуктап айтып койсоңуз, жалпы республика боюнча кайсы жактарга барып эс алууга мүмкүн? Жалпы республика боюнча көгүлтүр скөлгө эс алса болот. Бул баягы лечебныйда дарылан менен Жалабат курортунда, Жети өгүз курортунда, ошондой эле ысык атага. Анан сезонный деп бизде Алато үйү бар, Жыргалаң бар. Анан Ошто болсо Ош пансионаты бар, анан эмнеде Апшаратада бар. Ошо жерге барып, мындай эс алсаңар болот. Мектеп 7202 менен аяктаган абоненти жазып жатат. Мугалим болуп иштейм дейт. Бизден жакшы эле акча кармап калат, бирок эч кандай колдоо, коргоо жок дейт. Мектептерге эмне келип текшерип койбойсуздар деген суроо экен. Эми биринчиден баягы бардыгы эле ошо текшерүү маселесине келип такалып калат да. Биринчиден баягы биз мындай арыз түшмөйүнчө бирөөлөрдү текшерүүгө укугубуз жок. Эгер арыз түшсө биз ал жерде текшерип беребиз. Сиздин телефонуңузду бүт баарын калтырып койсоңуз, биз ошо жакта барып көзөмөл кылып, анан кийин сизге жооп берсек. Демек, ошол жумуш берүүчү тараптан эмгекчинин укугу бузулуп жатса, корголбой жатса, сиздерге атайын арыз менен кайрылса болот. Сиздердин телефон номериңиздерди сурап биздин көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүз жазып атат. Кайсы телефонго чалса болот? 61 32 14 61 32 50. 61 32 14 61 32 50. Дал ошол телефонго чалып, профсоюз уюмунун мүмкүнчүлүктөрү, милдеттери боюнча толук маалымат алсаңыздар болот, урматтуу телегөрүүчүлөр. Негизи эле бул жактан дагы бизден жумуш берүүчүлөр тарабынан кысым көп болот дейт. Бул суроого дагы токтолобуз. Түз байланыштагы телегөрүүчүбүз күтүп калды. Суроосун угалы. Саламатсызбы? Анан барсаң эле очередь, анан кийин электронный, анан балекет аракетте эле 2 жылдан бери путевка бербейт. Бир да жолу путевка элекпиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Кайсы жактан чалып атасыз? Кайсы мекемеде иштейсиз? Первомайский район, Жаңы Конуш, Бугайне Багыз, пенсионер. Пенсионер. Жаңы Конуш. Аты жөнүңүз ким? Экинчи группа инвалид. Экинчи группа инвалид. Айын эле барсаң, Кайсы жакта иштегенсиз эже? Байланыш үзүлүп калды. Биз Кочкордо иштечүбүз, анан кийин бияка келгенбиз. 5 жыл болуп учетубуз биякта. Бир да жолу путевка ала элекпиз, барсаң эле. Сиз эми уруксат болсо, сиз эми пенсионер болгондон кийин бизде очередиңер жетелектей берет. Жок, бизде пенсионерлердин атайын өзлөрүнүн ажалы бар. Бул пенсионный ажалга кайрылсаңыз болот. Эгерде сиз өзүңүздүн убактыңыз болсо 603 кабинетке мага бир келип кетсеңиз, сиз менен чогуу бар туруп бул суроону чечкенге аракет кылабыз. Чолпон Ата шаарынан жазып атат, 58-54 менен аяктаган абонент экен. Мен ал жакта санаторияда иштеп жүрүп, анан пенсияга кеткенмин дейт. Эс алууга путевка алсам болобу? Биринчи группадагы майыпмын дейт. Болот. Эс алууга путевка алганга болот. Кайсы жакка кайрылыш керек бул жараныбыз? Бул жараныбыз эми булардын өзлөрүндө Совет курорт деген эмнеси бар. Ошо отделге кайрылса эле болот. Же болбосо Федерация профсоюзга кайрылсын. Түшүнүктүү. Кийинки түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Карабалта шаарынан чалып жаттым эле. Мен экинчи
мен Каралта шаарынан чалып жатам. Экинчи группадагы инвалидмин. Өзүм квартирада турам. Мен иштерди иштегем, мындай магазиндерде эле иштегем, өзүм реализатор болуп. Анан защитадан чыктым. 2000 алам. 2000'den başka yok. Bir даже özümdü bir içken darıma da жетпейт чынында. Ana bu gruppalarga, invalidlerge koşulat deyt. Bu kan ошол жагын түшүндүрүп берсеңиз. Сурооңузга чоң рахмат, бирок сизге тиешелүү эмес, бул социалдык камсыздоо боюнча бөлүмүнө тиешелүү экен, бирок сиздерге кайрылып эс алууга жолдомо ала албайт болчу. Ошондой. Түшүнүктүү. Кийинки суроо болуп атат. Мисалы үчүн эмгек, жумуш үстүндө жараныбыз эгер кырсык болуп, бул дүйнө менен кош айтышып калса, мына ошондой учурда компенсация кандай негизде төлөнөт? Эми баягы жумуш учурунда бөөдө кырсыкка учураганда бул 20 жылдык орточо айлык маянасы менен бир жолу төлөнүүчү жөлөк пулду төлөнөт. Андан кийин эгерде ал каза болуп калган кишинин артында баягы иждивенец деп коет, аялы же балдары калса, ошолорго да төлөнүп берет. Балдарына 18 жашка чейин, эгерде жогорку окуу жайында окуса 23 жашка чейин. Ошонун бардыгын эгерде ошо иждивенцтер менен санап келгенде, эгер 5 киши болсо, орто эсеп менен анын алып аткан айлык маянасы 20 000 болсо 5ке бөлүнөт. 5ке бөлүнүп туруп, өзүнүн баягы өлгөн кишинин бир долясын алып 5 000 алып коюп, калган 15 000 тигилерге төлөнө берет. Ал балдарына өзүнүн баягы определенный баягы эмгек кодексинде каралган 18 жашка чейин же жогорку окуу жайына барганга чейин 23 жашка чейинки ошондо төлөнө беришет. Түшүнүктүү. Кийинки теле көрүүчүбүздүн суроосун угабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланышка кошулдуңуз, сурооңузду айтсаңыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен суроом, мен жолдошум 2-группа инвалидда Паркинсон оорусу боюнча. Ошо жана эмеге курортторго биз бекер путевка ала алабызбы, кайсы курортко барса болот деген суроо берейин дегем. Бир да жака бара элекпиз, быйыл 3-чү жыл болду. Жолдошуңуз кайсыл жакта иштейт? Бул сурооңуз боюнча мен жолдошум эмеде иштеген, мекемеде ПМК деген мекемеде иштеген, аяктан иштеп. Ошо мекемеде профсоюз уюму бар беле? Эми бул сиздин сурооңузга жооп берип коелу. Ал мекемеде профсоюз уюму болсо, азыр деле барып кайрылсаңыз болот. Экинчиден бул социалдык камсыздоо бөлүмүнө кайрылышыңыз керек. Ал жерден да путевка берет. Негизи ар бир адам, Кыргызстандын адамы эс алууга укуктуу. Түшүнүктүү. Мына ошол сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Жумуш учурунда каза болуп калган кызматкерге төлөнүүчү компенсация боюнча. Анан ошол учурда эгер анын күнөөсү жок экени аныкталса, дал ошол компенсация төлөнөт. Ал сизге окшогон техникалык эмгек инспекторунун атайын корутундусу керек, мисалы үчүн. Анан бизге көптөгөн теле көрүүчүлөрүбүз кайрылып, нааразычылыктарын да айтып келишет да. Бул жактагы коррупциялашып кеткен, баягы жумуш берүүчү мекеме көп акчаны төлөгөндөн качып, баягы техникалык инспекторлор менен азыраак акча аркылуу анан тегине күнөөлүү деп корутунду жаздырып алышат экен. Чындап эле ушундай учурларда жок, кандай болбойт. Себеби бул баягы кырсыкты иликтөө үчүн баягы азыр эмне болуп эмгек Министерство труда и миграции. Ошонун арасында эмгекти коргоо боюнча кызматы бар да, мурунку госинспекция.
Ошонун негизинде алар приказ чыгарып, же болбосо ал жерде профсоюз уюму болсо, биз приказ чыгарып комиссияга кошобуз. Комиссияга кошкондо обязательно эмнеден болуш керек да, тиги жумуш берүүчүлөрдөн бир кишиби, эки киши катышат. Ошолордун негизинде комиссия келип анан определять этет кимдин күнөөсү канча экенин. Бул жерде андай коррупция деген жок. Коррупция эмнеден болуп кетиши мүмкүн. Азыр бүт жерде эле көпчүлүк жерлерде эми жумуш берүүчүлөр таарынбай эле болсун, көпчүлүк жерлерде двойная бухгалтерия деген болот. Баягы зарплатасын берип атканда баягы конверт менен бергендер бар, мындай кылып туруп официально бергендер бар. Конверт менен бергенден кийин берки өзүнүн официальный зарплатасы бир 6000 болсо, өзү 25000 алат. Анан баягы расчет жасарда, мына бизде расчет боюнча айтып кетейин, эки эле мекеме жасайт. Бул Кыргызстан профсоюздар федерациясы, анан судебно-бухгалтерский экспертиза деп правительствонун ошо экөө эле жасайт, экөө эле укуктуу. Анан ушул жерде эмнелерди? Биринчиден актыны айтын, баягы болгон жердеги кырсыктын актыны айтыны керек. Экинчиден справка о составе семьи. Андан кийин заработная плата. Вот ошого келгенде, заработная платага келгенде, биз аны доказать эте алабыз. Потому что баягы бухгалтерский учет менен кеткени 6000 болуп атат. Өзүнүн алган сумма эмнеси 25000 болот. Ушул жерден жумуш берүүчүлөрдүн ойноп кеткендер ушундан да, ошол жерден көп эмнелер пайда болот. Жана эмне себептен жанагындай түшүнбөстүктөр болуп калып атат. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз. Алло, саламатсыздар. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Мен Жумгалдан чалып аттым эле. Ошо профсоюз жака суроом бар эле. 38 жыл мектепте мугалим болуп иштегем. Азыр пенсиядамын, бирок ошо ден соолугума байланыштуу бронхальный астма болуп атам. Дагы башка ооруларым бар. Анан көлгө, ысык көлгө эс алууга путевка берилеби? Ошо биз 38-40 жыл мектепте иштесек, ана пенсияга чыккандан кийин эле биздин укугубуз такыр каралбай калып атат. Мен ошо суранат элем, ошо пенсияга чыккан мугалимдер пенсияга чыккандан кийин ден соолугубуз начарлап калат экен, эмеге муктаж болуп калат экенбиз коргоого. Ошо ысык көлгө эс алып келүүгө бир 50% профсоюз тарабынан жардам болобу деп суроо берет элем. Бул эмес. Чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. 50% эмес, 100% эле сиз укуктуксуз барганга. Себеби сиз бул биринчиден өзүңүздүн диагнозуңузду алып, врачтардан заключенияларды алып алып, бизде центральный комитет бар, ошо билим жагынанчы, ошо жерге кайрылсаңыз болот. Ал жерде технический инспектор бар, ал жерде председатели бар. Ошолор сиздердин арызыңарды карап туруп беришет. Мына ушул эс алууга жолдомо алуу боюнча абдан көп суроолор келип атат. Кайсы жака кантип кайрылабыз деп. Ошол эле өзү иштеген мекемеге арыз жазыш керекпи? Жол жобосун түшүндүрүп айтып берип койсоңуз. Эгерде ал мекемеде профсоюз уюму бар болсо, ошо мекеменин профсоюз уюмуна кайрыласыңар. Эгерде жок болсо, анда федерация профсоюзга келип кайрылсаңар болот. Чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызда конокто башкы техникалык эмгек инспектору Жеңишбек Казакбаев болуп, эмгекчилердин укугун коргоо жана профсоюз уюмунун милдеттери жөнүндө сөз кылды. Бизден берүүбүздү КТРКнын коомдук тармактардагы бардык баракчаларынан кайталап көрсөңүздөр болот. Ар аптанын жума күндө, ар аптанын шаршемби күндөрү адистен кеңеши түрмөгүн калтырбай көрүп, эң пайдалуу маалымат менен таанышып, анан өзүңүздүн юридикалык сабаттуулугуңузду жогорулатыңыз демекчимен. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Замана студиясы өз берүүлөрүн улантат.